Ош шаарында курулуп жаткан Достук Кичи районундагы 9 кабаттуу үйдүн курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Бул жерде ипотекалык негизде берилет. Курулуш иштеринин башталганы 2 ай гана болду. Бунун биринчи кабаты поликлиника болот. Аталган Кичи район шаардан алысыраак жайгашкандыктан тургундарда бардык шарттар менен батир сатып алуу зарылчылыгы жаралган. Аны менен бирге жашоочулардын суранычы менен биринчи кабаты медициналык канааларга ылайыкталып курулууда. Анткени жарандар убара болбостон эле дароо медициналык жардам ала алышат. Жалпы 90 батирлүү болот. Шаар бийлиги жүрүп жаткан иштер менен таанышып чыкты. Бул 3-4 этажга чейин көтөрүлгөндөн кийин автоунаа куруп баштай беребиз. Ал эми шаардын Курманжандатка көчөсүндө курулуп жаткан 9 кабаттан турган 80 батирлүү үй 2021 жылдын жаз айларында бүткөрүлүүсү пландалууда. Алгачкы курулуш иштери 2019 жылдын сентябрь айында башталган. Жалпы тендердик баасы 166 миллион 850 миң сом болсо, бүгүнкү күндө 75 миллион сомдук иштер аткарылып бүттү. Берилген маалыматтарга караганда батир алуу үчүн кезекке тургандар арбын. Анын арасында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга алдыңкы тизмеге турууга мүмкүнчүлүк берилет. Жоқ, бардығы бұл биринчи жолу Ош шаарынын муниципалитеттин тарыхында Ош шаарынын өзүнүн ички каражатынын программасынын эсебинен. Буга республикалык бюджеттин эч кандай тиешеси жок. Биз азыр бир нерсени бекем айтсак болот. Биз бул курулуш компаниялары үчүн каражатты биз алдын ала төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Көбүнчө алдын ала төлөп берип жатабыз. Демек өзүңүз жана жогоруда белгилегендей пандемия, тигил бул азыр мына баалардын кескин өсүшүн эске алган абалда биз ал курулуш компанияларын колдоо максатында алдын ала аванс иретинде төлөп бергенбиз. Демек Курулушу жүрүп жаткан 6 мектептин бири бул Дача участогунда жайгашкан. Алыскы участоктогу бул мектептин курулушу 2015 жылы башталып, 2017 жылы пайдаланууга берилет деген план коюлган болчу. Бирок ушул убакытка чейин каражат маселесинен улам бүткөрүлбөй келген. Сметалык баасы 66 миллион деп бааланган. Эми калган каражат бөлүнсө бүткөрүлөт деп турушат. Волейбол, футбол ойночусу сыртта ошондой благоустроюсу абдан жакшы. Могу спорт отделы бар. Быйылкы жылы даже 16 миллион акча берсе бүтөбүз. Быйылкы жылы 26 миллионду биз республикалык бюджетке уже титулга киргизгенбиз. Ошонун жарымын берген өткөндө. Кече жакында дагы барып мифинге берип келдим. Калган 16 миллион берсеңиздер, анан быйылкы жылы бүтөбүз деген. Өзү негизинен быйылкы жылы бүтүшүбүз керек. Эң биринчи бул курулуш иштеринин сапатына өзгөчө маани берилет. Анткени 2010 жылы курулган үйлөр азыркыга чейин элдин нааразычылыгын жаратып келет. Кала башчысы мындай нерселерге жол берилбеш керектигин айтып, курулуш компанияларына кылдаттык менен бүткөрүүнү айтты. Ипотекалык негизде курулуп жаткан үйлөрдүн баалары дагы жашоочулардын капчыгына туура келет. Анткени жеке компаниялардын бааларына салыштырмалуу пайыздары арзан. Бул өз учурунда элдин жашоо шартын жакшыртып, мыкты шарттарды түзүп берүү дейт шаар мэри. Ушул арзан турак жай менен ушул мамлекеттик муниципалдык соц тармакта иштеген мугалимдер, врачтар, ушул жаштарга айрыкча ушул үйлөрдү арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында куруп атабыз да. Биз республикалык бюджеттен ушул курулуп аткан мектептердин да курулуштарын кыдырып жеринде көрүп атабыз. Шаар боюнча ушул 5 мектеп республикалык бюджеттен курулуп атат. Анын дагы ушул акчалары токтоп калганына бирок жакын арада ушул каражаттар бөлүнө баштады. Кудай буйруса, мына быйыл 21 жылда ушул мектептерди толук бүткөрүп 5 мектепти беребиз деген ойдобуз да. Пандемияга карабастан Ош шаарында бир нече курулуштар курулуп, бала бакчалар пайдаланууга берилген. 2021 жылы дагы 3 турак жайдын курулушу башталары пландалууда. Мындан сырткары 2 мектеп жакынкы арада пайдаланууга берилери маалым болду. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Сапаттуу жасап берди.